Саламатсыздарбы, эфирде парламент кабарлары. Жогорку кеңеш талкуулаган маанилүү маселелер жана мыйзам долбоорлор тууралуу айтып беребиз. Бүгүнкү чыгарылыштын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Жогорку кеңеш кыргыз-өзбек чек арасындагы инцидент боюнча өкмөттүн маалыматын укту. Бул өзбек тараптындагы, тажик тараптындагы баягы ошол маселеге шашпагандыгын билдирет. Биз өкмөткө талапты коюп атабыз. Балдар укугун ким коргойт? Тармактык комитет балдар майрамында балдар кодексине өзгөртүү кийүүнү жактырды. Кичи муунду коргоочу кызмат түзүлөт. Балдардын укугун коргойбуз десек, аларга 1-июнда мороженое алып бербестен, системдүү түрдө ошолордун укугуну жерлерде коргой турган органдарды же кызматтарды түзүшүбүз керек. Ашыкча салмак үчүн 55 000 сом айып пул салынат. Жолдорду сактоого багытталган мыйзам долбоору парламентте колдоо тапты. Сүйлөшөйүн десе, эч ким менен сүйлөшө албайт. Адам калбай калат ал жерде. Ким менен сүйлөшөт? Айла жок, өтөт ошол жерден. Өткөндө дагы нагрузкасын көтөрүп алса, анда жүзүнө штраф келет. 4-июнь парламентаризм күнү. Кыргыз парламентине 82 жыл. Чындыгында бир идеалдуу парламент, идеалдуу депутаттар болбойт. Ар бир депутаттын өзүнүн пикири бар. Ал пикирди айтат, ал пикир сынга алынабы же колдоого алынабы. Бул дагы процесс. Бул аптада Жогорку кеңештин күн тартибиндеги негизги маселе чечилбеген чек ара болду. Баткендеги кыргыз-өзбек чек арасындагы окуя боюнча парламент өкмөттүн маалыматын жабык эшик артында карады. Эске салсак, 31 майда Кадамжай районунун Чечме айылынын тургундары менен Өзбекстандын Сох районунун тургундарынын ортосунда чыр чыккан. Бул чатактан бир нече адам жабыркаганы айтылган. Эл өкүлдөрү чек арага байланыштуу бир катар курч суроолорду өкмөткө узатканы белгилүү болду. Чек ара маселесин кароодо дагы кандай чечимдер чыгарылды? Эл өкүлү Закир Шараповду кепке тартканбыз. Закир Ишматович, чек ара маселеси боюнча кандай маалымат берди өкмөт? Кандай чара көрүп атышыптыр? Кубатбек Айылчевич өзү келип, ушул парламент трибунасынан ошол кыргыз-өзбек коогалаган боюнча, жанагы өзбектөрдүн премьер-министри менен болгон жолугушуу боюнча өздөрүнүн сүйлөшүүлөрүн ачык айтып бергени элге жакшы болду. Эл өз ооздорунан угуп, жанагы өзбек блогерлеринин, өзбектердин жанагы Азаттык радиосу тараткан, жанагы жеке адамдар тараткан, жанагы сайттардагы жат көрүнүштөрдүн баары жокко чыкты деп ойлойм. Мына ошол чек ара чийиндериндеги тактала элек аймактардын тагдыры кандай болуп чечилмекчи? Мына бүгүнкү күндө элдин негизги талабы дагы ушул болуп атат да. Бийликке койгон талабы чек ара качан чечилет деп сурап атышат. Негизинен 1 жылдан бери бул чек ара боюнча комиссиянын иши токтоп калган болчу. Бул өзбек тараптындагы, тажик тараптындагы баягы ошол маселеге шашпагандыгын билдирет. Биз өкмөткө талапты коюп атабыз. Комиссиянын ишин жандандырып, ушул керек болсо комиссиянын жетекчисини, рабочий органы ушул чечилбеген түштүк аймагына көчүрүп барып, ошол тез аранын ичинде карым-катнаш барып, ошол мамиле иштерин колдонуп, ушул маселени чечиш керек да. Нота жөнөтүп күтүп отурганда биз убактан утуруп атабыз. Мына бүгүн Жогорку кеңеш өкмөт менен биргеликте маселени жабык карадыңыздар да. Анан Жогорку кеңеш кандай сунуштарды бере алды? Мен өзүм мындай сунуш бердим. Бизде азырынча ошол аныкталбаган өтө кыйын, өтө оор сүйлөшүүлөр негизде чечилчү участкалар калды. Эгер мүмкүн болсо, эки тараптуу паритеттик комиссиянын макулдугу болсо, ошол аныкталбаган жерлерге убактылуу зымторду тартыш керек. Кириш, чыгыш каттан бир гана пункт пропусктан өтүш керек. Ошондо бизде чек араны бузуулар азаят. Чыр-чатакта азаят. Закир Ишматович, сиз бизге келип интервью бергениңизге чоң рахмат. Ал эми биз болсо программаны улантабыз. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Мирлан Бакиров Өзбекстандын Олий Мажлисинин Сенатынын төрагасынын орун басары Содик Сафоев менен онлайн режиминде сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Эске салсак, 2017 жылдын 5 сентябрында парламенттер аралык кызматташтык боюнча меморандумга кол коюлуп, Жогорку кеңеш менен Олий Мажлистин ортосунда
кызматташтык боюнча парламенттер аралык комиссия түзүлүп иштей баштаган. Аталган комиссиянын тең төрагалары болгон вице-спикерлер парламенттер аралык комиссиянын буга чейинки иштеринин жыйынтыктары жана мындан аркы иштерин улантуунун башкы багыттары боюнча пикир алмашты. Аны менен катар эки тарап тең чек ара маселелерин кылдат, эки бир тууган элдин ынтымагына шек келтирбей чечүү керектигин белгилеп, стабилдүүлүк менен тынчтыктын болушуна басым жасашты. В этом плане мы тоже, как и правительство, просим, чтобы в скорейшем оздоровлении данной ситуации. Но есть моменты, спорные моменты. Это все должно решить соответствующая комиссия. Узап бараткан аптада Кытай жараны Айыркен Сайматинин өлүмүнө себептерин иликтеген убактылуу депутаттык комиссиянын кезектеги отуруму өттү. Бул резонанс жараткан кылмыштуу иштин тергелиши боюнча ИИМдин жана УКМКнын маалыматы угулду. УКМКнын тергөө башкармалыгынын башчысы Самидин уулу Сагынбектин ырасташынча, тийиштүү адамдар суракка алынып көрсөтмө берген. Белгилүү болгондой, учурда Түркия полициясы тарабынан Сайматинин өлүмүнө шектелген 4 жаран тергелүүдө. Түркиядан келген маалыматтар боюнча шектелгендердин бири Сирияда болуп келген жана киши өлтүрүүгө буйрутма алган. Бирок ким буйрутма бергени тууралуу так маалымат жок. Депутаттар Түркиянын ички иштер органдары менен маалымат алмашуу кандай жүрүп жатканын сурашты. Депутат Алы Карашев 7 айдан бери Түркия тарап кошумча маалымат бербегенин белгилеп, ошондой эле жасалма паспорт жасагандарга катуу чара көрүлүш керектигин белгиледи. Комиссия төрагасы Талант Мамытов болсо бул маселе боюнча калыс тергөө жүргүзүлүшү кажет деп айтты. Бул аптада балдарды коргоонун эл аралык күнү белгиленип, дал ушул күнү парламенттин комитети балдар жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү кийирүүнү жактырды. Өзгөчө акыркы жылдарда балдарга карата зордук зомбулуктун күчү алып, балдардын өлүмү менен аяктаган учурлар көп катталууда. Депутаттар Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине караштуу балдардын укугун коргоочу кызмат түзүүнү сунуштоодо. Демилгечилердин бири депутат Наталья Никитенконун айтымында ушул тапта соц коргоонун бир кызматкерине 3000 бала туура келет. Ал эми калкы жыш жайгашкан Кара Суу районунда бир кызматкер 57 000 баладан кабар алууга тийиш. Ал кантип жетишет деп суроо коет эл өкүлү. Понятно, что это очень сложно. Справиться на месте, да, практически выявить проблемную ситуацию, оказать помощь ребенку, не допустить того, чтобы он попал в ряды детей, подвергшихся насилию, трудной жизненной ситуации и так далее. По системе Минсоцразвития такой системы нет по защите детей. Предлагается ее создать. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров жүрөк титиреткен окуялар катталып жатканын айтып, балдарды коргоо кызматы өтө керек экенин белгиледи. Анын ичинен 27-си сексуального характера насилия. 10 жашар, 12 жашар кыздарды ошол жерде бир эмес 2-3 адам зордуктап жүргөн фактылар катталган. Жаңы 106 000 баланын ичинен 4 бала биздин учетко койгондон кийин дагы өлдү. Балдардын укугун коргойбуз десек, аларга 1-июнда мороженое алып бербестен системдүү түрдө ошолордун укугуну жерлерде коргой турган органдарды же кызматтарды түзүшүбүз керек. Депутаттар тобу фостердик үй бүлө системасын курууну дагы сунуштоодо. Алардын пикиринде бала интернаттарда эмес, убактылуу бир үй бүлөдө чоңойсо, толук кандуу камкордукка алынмак. Ошондой эле азыркы учурда ата-энелер балдарын туш келген жака таштап, иштегени чет мамлекеттерге кетип жатканы белгилүү. Андыктан туугандарынын бирине ишеним кат менен гана баланы таштоо механизми сунушталууда. Таштап коюп эле кетип калып атат. Ошо 106 000 баланын ичинен 5600 бала абсолюттук түрдө эч кандай тууганчылыгы жок адамдарга таштап койгон. Кошунасына, классташына жаап башкага таштап кеткен. Сунушталып жаткан мыйзам иштеши үчүн кошумча 204 миллион сом керектелерин Каржы министрлигинен айтууда. Пандемияга байланыштуу азыр бардык секторлордо каржылоо кыскарып жаткандыктан бюджеттен акча каралбайт, деди министрдин орун басары. Мындан улам бул мыйзам кабыл алынса да иштеши күмөн жаратты. Жалпы расходтору такталган эмес да. Биз балдарды алдабайлы. Ошондуктан ладно, биз эгерде бул жерде концепцияны эгерде колдоо бере турган болсок, экинчи окууга чейин сиздер каржы булагын аныктап берип коюң. Ушу өздөрү колдоо корутундусун берип алып, анан мыйзамды ушундай карап атканда келип алып, анан бизде акча каражаты жок деген бул кандай бул мамиле?
Демилгечилер бул мыйзам долбоору пандемияга чейин эле жазылганын, ал учурда каражаттын булактары бар болгонун билдирип, кандай болгон күндө дагы мыйзам долбоорун колдоп коюуга кесиптештерин чакырды. Тармактык комитет экинчи окууга чейин каржы булагын аныктап келүү шарты менен мыйзам долбоорунун концепциясын жактырды. 60 орундуу төрөт үйү жана 100 үй бүлө үчүн турак жай ушул жылдын күз айларында пайдаланууга берилет. Чет өлкөлүк фонддор каржылаган объекттер Өзгөн районунда салынууда. Курулуш менен төраганын орун басары Аида Касымалиева таанышып келди. Балдарды коргоо күнү дагы дал ушул күнгө туш келгендиктен эл өкүлү мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга майрамдык маанай тартуулап, белектерин тапшырды. Төрөт үйүнө кайрылгандардын саны көбөйгөндүктөн аларды жайгаштыруу кыйынчылыктарды жараткан. Эми минтип чет өлкөлүк фонддордун жардамы менен районго 3 кабаттуу төрөт үйү салынууда. Дарыгер жаңы курулуп жаткан объект пайдаланууга берилсе, оорукананын кызматкерлерине жана кош бойлууларга бир топ ыңгайлуу шарттар түзүлөрүн билдирди. 20 декабрдан башталган. Кудай кааласа бул 6 айда ишке кирет деген болчу. Мына бул коронавирустун инфекцияга байланыштуу бул бир 2 айга аркага кетти. Кудай кааласа мына кайра иш башталды. Мындан тышкары Асаба фонду тарабынан аз камсыз болгон жардамга өтө муктаж 100 үй бүлөгө үй курулууда. Ушул жерге бергиле деп жер берип, местный айылдык кеңештин депутаттары менен сүйлөшүп, ушул долбоордун ишке ашышына биз аябай сүйүнүп атабыз. Бул чоң жардам. Эл үчүнчү, элге жасалган төрөт үйү дагы, оорукана дагы, бул жердеги үйлөр да чоң жардам болот. Бул курулуш объектилери ушул жылдын сентябрь айларында бүткөрүлөрү белгилүү болду. 4 жерден ар үйгө өзү кирүүдө. Ошондой эле вице-спикер Аида Касымалиева балдарды коргоо күнүндө аялдар лигасы менен биргеликте мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга майрамдык маанай тартуулап белектерди тапшырды. Майыптуулугу бар балдарды колдоо иретинде, ата-энелерин колдоо иретинде ошолорго дагы иш-чара уюштурганбыз. Анан белек бечкектер даярдаганбыз. 150 жалпысынан 150 балагачы. Ошолорду тапшырып жүрөбүз. Азыр карантинден кийин жаңы эле жумушка чыктык. Эске сала кетсек, аялдар лигасы ар дайым майып жана рак илдетине чалдыккан балдарга колдоо көрсөтүп келүүдө. Жалалар ош, анан Баткен боюнча ушул аялдар лигасы деп бул жерге Программаны улантабыз. Жогорку кеңеш жер кодексине жерди трансформациялоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү кийирүүнү экинчи окууда жактырды. Демилгечилердин айтымында жер жөнүндөгү мыйзамдагы мүчүлүштүктөн улам мүрзө, суу чыгаруу, жол сындуу жерлерди трансформациялоо өкмөттүн укугуна кирбей калган. Натыйжада жерге байланыштуу көптөгөн проблемалар чечилбей келүүдө. Андыктан мыйзамга башка жерлер деген түшүнүк киргизилип, ал кандай жер, кандай аянт болору такталууда. Азыркы мыйзамда кээ бир жерлердин категориясы чаржайыт көрсөтүлүп калгандыктан, биринчиден тийиштүү органдарга трансформация кылууга укук берген эмес. Ошол эле учурда мындай так эместиктер жер коррупциясын пайда кылган. Сунушталган мыйзамда башка жерлер деген терминге так аныктама берилүүдө. Мисалы ошол эле биздин адамдарыбыз таза суу чыгарганда бир таштанды, мүрзө пайдаланайын дешсе, документтерин топтоп жергиликтүү жерлерденчи келип өкмөткө алып келгенде ал карап туруп силердики прочий земли башка жерлерге кирет экен деп трансформация кылбай кайра жиберген учурлар көп кездеше баштады да акыркы убакта. Башка жерлер деген сөзгө аныктама берип атып, акырына келгенде жана башка жерлер деп койгон да. Анан акыркы пункт менен трансформация да кылышы мүмкүн да. Биз ошону так эле жазып койдук да. Демилгечи депутат Сайдулла Нышановдун айтымында жер мыйзамдарындагы карама-каршылык өзгөчө аймактар үчүн проблема жаратып, нааразылыкты күчөтүп келди. Маселен, жер көчкү түшкөн же кум таштуу жерди трансформациялап, ал жерди кандайдыр бир башка максатта колдонууга жол берилген эмес. Бишкектин тегерек эмес, мындай алыскы региондордон дагы маселелер чыгып атат. Ошол жерде өкмөттүн укугу такталганга байланыштуу булар Бишкектен айыл өкмөттөр жөнөткөн, райондон жөнөткөн документтер артка кайтарылып атат. Себеби биздин мындай укугубуз жок деп. Ошондуктан элдин арасында наразычылыкты көп пайда кылып атат да. Белгилүү болгондой, башка жерлер категориясына Кыргызстанда 6 миллион гектардан ашык жер бар. Белгилей кетсек, сунушталган өзгөртүүлөрдүн айыл чарба сугат жерлерине эч кандай тиешеси жок, деди эл өкүлү. Элге ачык айтышыбыз керек, суу баскан жерлерди эч ким бере албайт.
эч кимдин укугу жок. Эгерде ошондой муктаждык болсо, парламентке келип, жогорку кеңеш чечим кабыл алып бергенден кийин өкмөт муну ишке ашырат да. Ал эми мыйзам менен бүгүн бул жол жабык. Суу баскан жерлер. Мыйзам долбоорун талкуулоодо эл өкүлдөр ар башка аймактардагы трансформация боло турган жерлердин таржымалын сурашты. Чынында айыл өкмөттөрдө трансформация маселесинен улам көп жумуштар артка тартылып жатканы айтылды. Мыйзам долбоору 106 добуш менен колдоо тапты. Асылдуулугу төмөн жерлерди жаңгак токоюна айландырууну максат кылган мыйзам долбоору сунушталды. Молдова мамлекети учурда жаңгак экспорттоо боюнча дүйнөдө 5-орунга чыгып, жаңгак мамлекеттик казнасына жыл сайын миллиондогон акча каражаттарын алып келүүдө. Иликтөөлөр тастыктагандай, Кыргызстан дагы жаңгак өстүрүү боюнча эң ыңгайлуу өлкө. Окумуштуулардын берген тыянактарына таянып, Кыргызстанда жаңгакты культивациялоо боюнча мыйзам долбоору сунушталган. Мыйзам долбоорунун максаты Кыргызстанда жараксыз турган жерлерди ишке киргизүү аркылуу жаңгак плантацияларын түзүү болууда. Мындай иш-чаралардын алгачкылары башталып, айрым дыйкандар жер кыртышын аныктап башташкан. 2018 жылы биздин 6 жаран 6 миллион сом, 2 миллион сом атайын жеңилдеткен кредит алып, 6 жаран ошо юкта бизде жаңгак отургузган. Бул иштерди баштап атат биздин жарандар. Алар бизге келишип, ар кандай пикир алмашып, өзүнүн конституциясы берип, андан сырткары академиялыкка жөнөтүп, бүгүнкү күндө толуккан иштелди. Атайын ушундай бактарактар деп жаңгак деп алышкан. Жаңгак көчөттөрүн тигип, андан түшүм алууга асылдуулугу төмөн, айыл өкмөттүн карамагындагы жерлер берилет. Ошондуктан атайын өкмөттүк колдоо болсун деген ой менен мыйзам сунушталууда. Мисалы, убагында жүзүм плантациялар болгон. Ошол Сузак районунда, башка райондордо, Чүй областынын көп жерлеринде. Ал атайын өкмөттүк заказ менен, мамлекеттик заказ менен, көзөмөл менен контролдоп, эгилип, жыйналып, продукция тапшырылып, бүт баягы механизм иштеген да. Мына ошондой механизм болсо деген биздин оюбуз бар. Плантация деп жаңгакка атайын мыйзам болгондон кийин өзүнчө багыт берип, өкмөттүк колдоо болуп, бүт ийне жүйүнө чейин иштеп, илимий жактан да, башка жактан да тактап чыкса деген ойдобуз. Бүгүнкү күндө мыйзамды эртелетип, дыйкандарга жакшы шарт түзүп берүү керек. Жыл өткөн сайын дыйканчылыктын улам жаңы багыттары күч алып, эмне өстүрүү керек экенин жакшы билип калышты. Бүгүнкү күндө эл өзүнүн мындайча айтканда ишкерлик, мындай духу көтөрүлүп дегенде баардык нерсе үйрөнгөн. Кудай буйрса биз ошо мыйзамдарды кабыл алып, жерди да чечип берсек, азыр тез эле кетет. Бир эле маселе бар, баягы 20-30 сорт бүгүнкү күндө келип атат деп атпайбызбы? Баягы ошол боюнча мамлекеттик жардам бериш керек да. Мыйзам долбоорун комитет 2-окууда колдоп, парламенттин кароосуна жиберди. Эгерде мыйзам толук кандуу иштеп, өз натыйжасын берсе, жакынкы жылдары өлкө казнасын жаңгак экспорттоодон түшкөн каражаттар толуктап калаары күтүлүүдө. Аркыл маселелер саатында депутаттар адаттагыдай эле бир катар орун алып жаткан мүчүлүштөрдүн бетин ачты. Өкмөттүн көңүл сыртында калган же аткарууну артка жылдырып келген маселелер айтылды. Учурдун урунттуу маселелерине дагы көңүл бурулду. Шайлоолордун мөөнөтү жакындаган сайын улам жаңы суроолор жаралууда. Эпидемиологдор айтып атышат, экинчи волна башталат. Биз аны чындыгында билбейбиз, качан башталат, башталабы. Ошондуктан биз же парламенттик шайлоону жылдырыш керекпиз, же ошол эле агитацияны жаңы форматка өткөзгөнгө мажбур болобуз. Нарын шаарындагы селден жапа чеккендерге жардам көрсөтүү колго алынышы керек. Ушул өкмөттөн кандайдыр бир жолун караштырып, эл алар уюмдарга кайрыласыңарбы, донорлорду издейсиздерби, ошол жактарга жана строй материалдан, башка нерседен жардам берүү маселесин карап чыксаңыздар. Нарынга коронавирус кайдан тараган? Нарынга орун тарап кетишинин негизги себеби ошол областтык оорукананын координаторунун үй бүлөсүнөн, ошолордун ушул ооруга кылган мамилесинен, анан ошолордун контагынан баштап, жайылып, элдин баарына тарады. Тилекке каршы бүгүнкү күндө күнөөлөр алар болбой эле, күнөөлөр башкалар болуп атат дегенге чейин маселени көтөрүп атышат. Баткендеги Кызыл Тоо өткөрмө пункту иштесе, бюджетке миллиондогон каражат түшмөк. Жана расходун жеке ишкерлер өзүнүн мойнуна алган. Ошол өткөрмө пункту жабдуу боюнча. Ал жерден адам өтпөйт, ал жерден только экспортко сырье коюлат. Миллиард сом түшө турган маселени ушундай оор кризис шартта мына ачык койгула бардыгы даяр десек, Мадумаровдун колу менен бир түшүнүксүз кагаз келиптир.
13 жашар кызды зордуктаган Эргул эмнеге эркиндикте жүрөт? Абдан белгилүү соттордун бири Эрни Сайбек уулу деген мырза бар. Бишкек паркта кичинекей кыз туалетке чыгып кетсе, ал жерден зордукталып кетти. Ушундай маселеде экспертизалар бар болгонуна карабастан, бул баланы актап чыгарып коюшту. Мындай таптакыр болбош керек. Кыргызстанда чет жактан алынган карыздын дээрлик 2 миллиард доллардан ашыгы жолдорду салуу же оңдоого кеткен. Бирок жаңыдан курулган жолдордун бузулушунун бир себеби сапаты начар болсо, экинчиси ашыкча жүк жүктөгөн оор унаалардан болууда. Буга чара көрүүнүн жолун эл өкүлү сунуштоодо. Бул айып пулду көтөрүү, салмак габарит көзөмөл постторун коопсуз шаар долбооруна кошуп автоматташтыруу. Буга чейин ашык жүк үчүн болгону 10 000 сом айып пул төлөп келсе, эми 55 000 сомго көтөрүү сунушталууда. Демилгечилердин бири депутат Марлен Маматалиев мыйзам долбоорунун башкы максаты айып пулдун өлчөмүн көтөрүү менен кошумча каражат табуу эмес, жолдо жүк ташуу тартибине көзөмөлдү күчөтүү аркылуу авто жолдордун сапатын сактап калуу экенин билдирди. Ал жерде атайын илимий немелердин негизинде осевой нагрузканы аныктап, ушул осевой нагрузканы ашып өтпөсүн деп таразаларды орноттук эле. Бирок тилекке каршы ошол таразалар азыркы учурда өз максатына жетпей атканын баарыңыздар өзүңүздөр маалым болуп турасыздар. Тилекке каршы чоң эле чиновниктерибиз ушунун алкагында дагы кармалып отурат. Эл өкүлүнүн арастоосунда өлкө аймагында 27 маанилүү жол бар. Алардын өткөрмө пункттарынын 8 гана автоматташтырылган. Ар бири дүйнөлүк банк тарабынан каржыланып 400 000 евро кеткенин. Калган 18 жолго таразаларды орнотуп, жүк ташуу агымына көзөмөлдү күчөтүү зарылдыгы белгиленди. Биз канча миллиарддаган долларды алып, анан ушул жолдорду ушундай акмакчылык менен ушундай акыбалга келтирүү, бул мен ойлойм чоң кылмыш деп эсептейм. Бул мекенди, жерди сатуу деп эсептейм. Коопсуз шаар долбооруна кошуп автоматташтыруу демилгесин эл өкүлдөрү колдоого алууда. Ошондо жүк тартуу жайларында орун алган коррупциялык схемаларга бөгөт коюуга мүмкүнчүлүк түзүлүп калар дейт алар. Таразага кайрылып мындай кириш керек да. Тараза ар жакта 100 метр турат. Алар түз эле чоң жол менен жөө басып келип сүйлөшүп, ассалому алейкум рахматулла деп өтөт барчы. Мен билгенден ошондой да, ай кандай болду деп. А ошол жердеги тиги иштеген кишилердин бардыгы бүт таразада турган кишилердин бардыгы куплений да. 10 жылдан бери турат. Алар эмне алмашпайбы, же алар оорубайбы, же пенсияга кетпейби, же кандай? Мыйзам долбоорундагы айып пулдун көлөмү жеке адамдар үчүн 17 000 сомду түзсө, юридикалык жактар үчүн 55 000 сом төлөөрү каралууда. Сүйлөшөйүн десе, эч ким менен сүйлөшө албайт. Адам калбай калат ал жерде. Ким менен сүйлөшөт? Айла жок, өтөт ошол жерден. Өткөндө дагы нагрузкасын көтөрүп алса, анда үйүнө штраф келет. Ошон үчүн айтып атабыз мен. 100 000 эгерде койгондо жакшы болмок, бирок кодекске туура келбейт экен. Жок дегенде 55 000 төлөгөндө дагы ошол хозяин ойлонуп калат. Весогабаритный контроль – это наша проблемная зона. Огромные потоки денежных средств проходят мимо бюджета. В чьих-то карманах оседают. Ситуация действительно очень плохая. Поэтому предложения, которые уважаемые коллеги вносят, я соглашусь, они должны давно были быть внесены со стороны государственных органов. Белгилей кетсек, жол салууга алынган насыялар Кыргызстандын тышкы карызынын 2 миллиард 600 миллион долларын түзөт. Талкуудан кийин тармактык комитет автомобиль жолдору жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырды. Депутат мамлекеттик деңгээлдеги мааракелерди, той аштарды өткөрүүнү кыскартып, мындай иш-чараларды өткөрүүнү тартипке келтирүүнү сунуштоодо. Мыйзам долбоору конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетте талкууланды. Бул демилгени эл өкүлдөр кандай кабыл алууда? Кененирээк кийинки репортажда. Чынын айтканда жылыга ондогон ар кандай той тамашалар, юбилейлик иш-чаралар өткөрүлүп, район, шаар, айыл өкмөттөрүнө чейин бир катар чыгымдарга дуушар болуп келгени анык. Мыйзам долбоорунда мындай иш-чараларды кыскартуу сунушталып жатат. Сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда жалпы улуттук, региондук жана корпоративдик маанидеги иш-чараларды өткөрүү үчүн юбилейлик даталарды 50 жыл, 75 жыл, 100 жыл жана андан кийин ар бир 25 жыл деп белгилөө сунушталууда. Деги эле келечек муунга үлгү боло турган тарыхый инсандарды эстен чыгарбай турган иш-чараларды үзгүлтүксүз өткөзүү керек деген да депутаттар болушту. Мындай ограничение жасабасак да, эми ар кайсы маселенин ар кандай учуру болот. Анын өзүнчө мааниси болот. Анан кийин бул жерде бай юбилейдин
деги формасын өзгөртүш керек. Жылкы союп эле боз үй тикпей, бул аябай примитивный метод да, мына эми цивилизованный мамлекеттер бир топ алдыга кеткен бул багыттачы. Кийин белгилегенде да ошол акча каражаттары көбүрөөк кылып жакшы деңгээлде белгилесек жакшы болобу? Анан ар бир эле 5 жыл эле юбилей өткөзө берип. Мыйзам долбоорунда эл аралык деңгээлдеги олуттуу иш-чаралар болуп кала турган болсо, өлкөнүн президентинин жардыгы менен уюштурса болот деген жери дагы бар. Өзгөчө учурларда президентке мындай берип атабыз да, мүмкүнчүлүктү белгилеп өткөрөнгө, туурабы? Мисалы ошо Чыңгыз Айтматовдун балки мисалга 110 жылдыгыны башка мамлекеттерден белгилеп калышы мүмкүн да. А бизде мыйзам жол бербей калат. Ошо кезекте биз президентке уруксат берип атабыз. Ошого өзү киргизип 110 жылдыкты өткөзсө болот турган кылып. Эчеге калтырып атабыз да президентке. Түшүндүм, эл аралык маанидеги ушундай маселе болуп калса деп, а? Талкуудан соң мыйзам долбоору биринчи окууда депутаттардын көпчүлүгүнүн колдоосуна алынды. 4 июнь парламентаризм күнү. Кыргыз парламентинин түптөлгөнүнө 82 жыл болду. Эгемен Кыргызстандын мамлекеттик бийлигинин эң маанилүү институттарынын бири парламенти экендиги талашсыз. 1938 жылы Кыргыз ССРнын жогорку кеңешине биринчи жолу шайлоо өткөрүлүп, алгачкы Кыргыз парламенти түптөлгөн. Кыргызстандын мамлекет катары калыптануусунда парламентаризмдин ролу чоң болгон. Байыртан эле курултайларда халктын саясий ою айтылып, ошол элдик жыйындарда маселелер чечилген. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков бул даталуу күнгө карата сөз сүйлөп, бардык депутаттарды куттуктады. Ушул ордодо, ушул жерде жалпы мамлекеттин саясаты, жалпы мамлекеттин келечеги, элдин турмушу мына ушул жерден мыйзам аркылуу кабыл алып чечилип келет. Советтик доордодагы парламент жарым кылым иш алып барып, Кыргыз ССРнын жогорку совети алгачкы чыйырды салды. Андан соң тарыхтын бурулуш жылына өткөл мезгилге туш болгон легендарлуу парламент кыска мөөнөттө эгемен мамлекеттин пайдубалын түптөп, эң маанилүү чечимдерди кабыл алган. Парламенттин бүгүнкү күндөгү ролу тууралуу эл өкүлү Айнуру Алтыбаева ой бөлүштү. Парламентаризм бул жеке эле жогорку кеңеш эмес. Парламентаризм бул жергиликтүү дагы кеңештер, шаардык кеңештерде элдин өкүлдөрү, айылдык кеңеште дагы биздин элдик өкүлдөрү эң негизги ушул аймактардын өнүгүү көп чечимдерди элдин өкүлү болуп чечимдерди алып иштеп келатышат. Парламенттин өкүлдөрү борбордук шайлоо комиссиянын өкүлү болуп иштеп келатышат. Сот системасында дагы парламенттин өкүлдөрү, фракциялардын өкүлдөрү мына өзү дагы шайлоо кезинде дагы жаңы техникалык ыкмаларды дагы баягы чыныгы шайлоолор ачык, айкын өтүш үчүн дагы баягы биометрика системаларды киргизгенбиз. Бул 2015 жылы толук ушу биометрика менен өткөн шайлоолорду чыныгы элдин өкүлдөрү келсин деп ушул багытта, ушул концепция менен иши кылып, мен ойлойм, азыркы биздин жаңы мамлекет башкаруу системада жогорку кеңеш, шаардык кеңештер, жергиликтүү кеңештер чоң ролун аткарылып келатышат. Бул сын парламентке көп сын болгону, анткени биздин ишибиз ачык айкын болуп калды. Мына өзүңүз билесиз, 5-чи чакырылышта бир эле парламентское радио шаар менен, Бишкек шаар менен Чуй областына мындай трансляция болчу. Азыр мына 5-чи чакырылыштан бери биздин төрагаларыбыз чындыгында бул жерде көп аракет кылышты. Азыр ачык мына онлайн трансляциялар туурабы, радиодо, теле прямая трансляция болуп жатат. Ачык мындай площадка болсо, ошондо да көп сындалат экен. Биз мындай конструктивдүү критиканы кабыл кылабыз. Чындыгында бир идеалдуу парламент, идеалдуу депутаттар болбойт. Ар бир депутаттын өзүнүн пикири бар. Ал пикирди айтат, ал пикир сынга алынабы же колдоп алынабы, бул дагы процесс. Ошон үчүн мен туура кабыл кылам критиканы.
Мен ойлойм, баягы критикада көп пикирде дагы сапаттуу чечим чыгат. Мына ушундай кабарлар берүүбүздүн өзөгүн түздү. Программаны Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдап мен Жаннат Мажитова алып бардым. Парламент кабарлары, сунушталган долбоорлор, кабыл алынган мыйзамдар менен Кеңеш KG сайтынан таанышыңыздар. Саламатта калыңыздар.